Ассаламу алейкум, урматтуу менин мекендештерим жана биздин каналдын көрүүчүлөрү. Амансыздарбы туугандар? Видеого класстан басышты унутпаңыздар, бирден класс баса кетиңиздер. Кезектеги сатыла турган үй ушундай болгон эки этажный үй экен туугандар. Адрес боюнча адрес Тверская область, Краснохолмский район. Так, ушундай болгон үй экен туугандар. Үй болсо 81 квадратный метр экен. Участогу туугандар. Нар жагы огород, поля. Нар жакта 40 сотук жер менен. Жүрүңүздөр, үйдү бир сыйра кирип көргөзүп чыгайын, анан чыгып үйдүн сыртын дагы көргөзөмүн. Экрандан алыстабай туруңуздар, видеого класстан басып туруңуздар туугандар. Ана бисмилла деп киргенде ушундай болгон коридор экен. Бул жакта вешалкалары. Так, могул жакта бүт щит, электрический щити бар экен. Туугандар, ремонт болгон үй, полностью ремонту менен. Жүрүңүздөр, четтен көргөзө беребиз. Бул жакта так, печка, туугандар көрдүңүздөрбү? Мондай болгон котел. Бүт үй, биринчи этаж, экинчи этаж бүт ушундан ысыйт экен, көрдүңүздөрбү? Умный печка деп коет бул. Так, бул жакта кухнясы. Ушундай болгон кухня. Караңыздар. Бул жак кухнясы. Мына бүт бардыгы калат дейт туугандар. Так, газовый плита, суу. Ысык суу, жылуу суу, муздак суу бүт бардыгы бар экен туугандар. Көрдүңүздөрбү? Ушулар бүт бардыгы калат экен. Так, могу азыркы көргөн сарайы пластиковый айнектер менен туугандар. Көрдүңүздөр? Так, бул жак кухнясы болуп калды туугандар. Кухнясы бул жакта. Ушундай болгон кухня. Потолокту караңыздар. Потолок. Так, бул жакта санузел. Так, туалет, унитаз бар экен туугандар. Отопление, стиральная машина, ванна, душ. Бүт кафелден. Так, водонагреватель дагы бар экен туугандар. Бул жак санузел. Так, дальше көрөлү. Топкасы отдельно экен. Эң жакшысы ушул отдельно экен туугандар. Мога бир жагып койсоңуз, толтуруп койсоңуз, кечке жага берет экен. Так, бул жакта жүрүңүздөр, жата турган бөлмөлөргө киребиз. Так, свет кайсылык экен, светин жагайык. Так, көрдүңүздөр, бул жак зал экен, ушундай болгон телевизор. Ушундай болгон зал экен бул жагы. Так, бул жактан экинчи этажга чыгып кетет экенбиз. Экинчи этажга чыгат экенбиз. Жүрүңүздөр. Бул жакта кухня и бир комната болуп калды. Жүрүңүздөр, экинчи этажны чыгып чогуу көрөлү. Так, бул жактан ушинтип экинчи этажга көтөрүлөт экенбиз. Мына. Жүрүңүздөр. Экинчи этажды көрөлү. Так, экинчи этажга чыкканда бул жакта бир комната. Бул жакта экинчи комнатасы экен. Булар бүт бардыгы спальный комнаталар да туугандар. Экинчи, бул жакта үчүнчү. Бул жак экинчи этаждын санузел экен туугандар. Так, бисмилла деп ушу комнатадан баштайлы. Мондай болгон бул спальный комнатасы экен туугандар. Көрдүңүздөр? Могул жактан вид жанагы көчөгө ушундай болгон вид экен туугандар. Көрдүңүздөр? Так, экинчи этаждын биринчи спальный. Көрдүңүздөр, китептерди бүт сонун кылып. Бул готовый вариант туугандар, келип эле жашай бере турган вариант. Так, бул жакта экинчи спальный. Ушундай болгон. Бул экинчи спальный экен туугандар. Көрдүңүздөр? Занавескалар дагы бүт сонун. Бүт бардыгы калат экен туугандар. Так, бул экинчи. Мына эмесин көрсөтө кетейин. Отоплениясын. Мына отопление бүт чугунный жылуу үй экен туугандар. Так, болгондо дагы паровой отопление экен. Бул экинчи бөлмөгө кирип чыктык азыр. Экинчи спальный. Могул жакта үчүнчү спальный бар экен туугандар. Көрдүңүздөр? Бул үчүнчү спальный. Так, ушундай болгон. Үчүнчү спальный экен туугандар. Көрдүңүздөр? Мына ушундай вариант экен туугандар. Бул жакта экинчи этаждын санузелі. Муну
жасап болуш керек. Көрдүңүздөр. Жүрүңүздөр. Үйдүн сыртын дагы бир сыйра чыгып көргөзүп чыгайын. Мына туугандар, көрдүңүздөр, үйдүн сырты ушундай көрүнүшкен. Так, 2 этажный үй. Огород көрдүңүздөр, бүт тосулган. Жүрүңүздөр. Барып сарайын көргөзөйүн. Анан огородун көргөзө кетейин. Мол жактан калиткадан чыгып, бул жакта сарайга чыгып кетет экенбиз. Көрдүңүздөр, тетигинде сарай. Бир сарай, эки сарай, эки сарай бар экен. Мол жактан машина кире турган воротасы дагы бар экен. Забор бүт, забордон айланта тосулуп чыгыптыр. Үйдүн сыртынан ушундай утепленный үй экен. Жүрүңүздөр. Сарайын көргөзөйүн. Анан чыгып, мына темир тезектер бүт бардыгы калат экен туугандар. Мол жакта отун канасы экен. Отун канасы нар жакта сарай экен, мол жакта дагы бир сарай бар экен. Бул жака темир тезектерин жыйнап коюптур. Ушул жактан баштай берели. Ушундай болгон. Бул биринчи сарай туугандар, көрдүңүздөр, а? Бул жака деле 5-6 уй кеңири баткыдай. Бул жака темир тезектерин ушинтип эметип коюптур. Так, дальше көрөлү. Мол жакта отун канасы экен туугандар. Бул жака отундарды монтуп жыйнап салыптыр. Бул жакта деле порядок кылып, сонун кылып койсо болгудай. Так, бул экинчи сарай болуп калды. Мол жакта основной 3-чү сарай экен туугандар. Нар жака поляга чыгып кетебиз. Ал жакты деле азыр көргөзөбүз. Так, нар жакта поляда 40 сотук жери менен туугандар. Так, бул мондай болгон сарай бар экен. Көрдүңүздөр. Газдары да эле жүрөт. Так, бул жак сарайга бул жака где-то 10 уй кеңири баткыдай туугандар. Көрдүңүздөр. Жүрүңүздөр. Огородду чыгып көргөзөйүн. Жана 40 сотук жеримни. Мол жакта болсо жана 40 сотук жери бар экен. Нар жагы мондай айлантасыга 40 сотук жер ушунуку. Нар жак дальше поле экен туугандар. Жүрүңүздөр, жакынырактан барып көргөзөйүн. Мына туугандар, азыркы кирип чыккан сарай. Нар жакта үй. Мол болсо жана 40 сотук жери ушундай экен, көрдүңүздөрбү? Айлантасыга монтип тосуп койсо, мал бакканы өтө жакшына вариант болуп калат. Көрдүңүздөр, нар жак болсо поле экен туугандар. Нар жак монтип дарактар деле өсүп кетиптир. Айлантасыга поле. Мал кармайм деген адамга өтө сонун вариант экен туугандар. Мына туугандар, бир сыра көргөзүп чыктым. Караштырып көрөсүздөр. Эң негизгиси үйдүн баасы боюнча. Үйдүн баасы 750 000 рубль, долларга где-то 7,5 мың доллар болуп калат. Экрандын астыга телефон номерди калтыра кетебиз. Чалып байланыша бересиздер. Анан туугандар, дагы бир жолу кайталап кетебиз. Жакын арада Кыргызстанга кеткен атабыз. Ошондуктан шашылыңыздар. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө аман туруңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.